Албетте эми бул аял эркек болгондон кийин Кудай Таала баарыбызды жуп кылып жараткан. Аялды эркекке, эркекти аялга жуп кылган. Жуп болуп жашагандан кийин албетте бири-бирин түшүнүү да керек. Ошол өмүр бактылуу болуп, көбүрөөк өмүр сүрүш үчүн. Аял биринин көзүн түшүнбөй же көз аялын түшүнбөй, бул кээде ушундай нерсе болот. Бул нерсеге баш ийүү керек. Анткени тагдырдын жакшысы дагы, жаманы дагы бул жараткандан. Жараткандан деп билүү бул өзү ыймандын бир бутагы. Турмуш куруп жашап аткандан кийин кээде буга окшогон нерселер болот. Бирок түшүнүү үчүн албетте эркек дагы, аял дагы буга аракет кылуу керек. Ошо көзүн түшүнбөй, тилин таппай, экөө тең бири-бирин түшүнгүсү келбей, бир аял таанышмаган келеткенде дагы таанышмак айтат экен: "Мен күйөөм менен көптөн бери жашайм. Экөөбүз бири-бирибизди түшүнбөйбүз. Керек болсо түшүнгүбүз да келбей калган учур болуп калат. Айлам кетти" дегенде, жанагы таанышмак айтат экен: "Сен мага арыстандын 2 тал жалын алып кел" дейт мойнундагы. Макул деп аялдын ошол күйөөсү менен тил табышам деген максаты күч экенде дагы макул деп жөнөп ошого макул болуп. 2 айдан өтүп калганда арыстандын 2 тал чачын жалын алып келип таанышманга медип таштайт экен. Таанышман таң калып: "Бул сен арыстандын жалын каяктан таптың? Кантип алып келдиң?" дейт экен. Аял айтат экен: "Мен бул арыстанга жетиш үчүн биринчи мен аңчылардан сурадым, каякта жашайт. Бул эмнени жакшы көрөт, эмнени жаман көрөт, эмне ичет, эмнени ичпейт, качан уктайт, качан турат. Айтор арыстан боюнча мен бардык маалыматты билдим" дейт. Ошентип билгенден кийин күн сайын 2-3 маал эт тыштап отуруп арыстанга. Эт тыштап отуруп 2 ай 3 ай дегенде анан монтип кучактаганга чейин бардым дейт арыстанды. Аягында ошол кучактап мен 2 тал жалына жулдум, мына алып келдим. Эми дуаңды кыласызбы, дуаңызды кыласызбы, эмне кыласыз? Мага бир айлам таап бериң дейт. Анда таанышым айтат экен: "Кызым, ушул арыстанга кылган мамилеңди күйөөңө кылсаң, анда экөөң тең бактылуу болуп жашайсың" деген экен. Бул жерде арыстанга 2 тал жалына жетүү үчүн жанагы аял эмне жейт, эмне ичет, качан жатат, качан турат, эмнени жакшы көрөт, эмнени жаман көрөт, баарын изилдеген да. Болгон күч аракетин жумшаган 2 тал жалына жетиш үчүн. Ошондо таанышым айткан: "Ушул арыстанга кылган мамилеңди күйөөңө кылсаң, экөөң тең бири-бириңди түшүнүп бактылуу болуп жашайсың" деген экен. Анын сыңарындай бул жашоо болгондон кийин жараткан Аллах Таала айтат Кур'ан Керимде: "Хунна либасул лакум ва антум либасул лахунна" дейт. Аялдар силер эркектерге, эркектер силер аялдар үчүн бири-бириңерге кийимсиңер дейт. Кийим адамдын уят жерлерин жаап жашырып тургандай эле, аял менен эркек дагы жашоодо бири-биринин айыбын жаап жашыруу керек. Үй бүлөнүн бекемдиги үчүн, үй бүлөнүн бактылуу болуп жашаш үчүн, бири-бирин түшүнүү үчүн айыптарын жаап жашыруу керек. Бул жашоонун бактылуулугуна болгон бир жол мына ушундай болот.